ходатайство дегенде 30 ай кетиш керек экен. Ал процедура где-то 1-2 жыл жұмыс бар да. Бирок биз ушундай мамы возможность келгенде мынакей документин бүтүрүп беребиз келечекте. Айлөкөттүн балансына кылат деп мынакей моңгой топосъемкаларын баары кылдыртып, документин баары өткөн тияктачы, баары жазалып атат. Мындай жалпы айылдын протоколу да бар да. Айылдардын мынакей аксакалдардын протоколдору бар. Канча квадрат метр керек эги? Эми желательно бир 300-400 квадрат метр болсо бизге жакшы болот да. 312 басым. Таныштырып кетесиздер менен биздин строительный компаниянын директору. Ушу стройка жакты полностью бала карайт. Алмаз биздин юрист документ жакты карайт. Ошо эшитип келдик. Бизде 312 квадрат метр рабочий проект бүткөн ФАП бар. Двухэтажный. Өзү ФАП 150-200 болот да. Чоң да бул. Жакшы маерге значит ошол болот экен. Биздики мынакей баягыда 7 дачабыз бар да. 7 дуандан келген 50-тики да. Баары бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып баары. Кудай караса кат жаздым мен атылабыз. Анда мечитте салыштырып айта берасыздар дейт. Мечит, ФАП, анан кийин если возможность болсо спорт комплекс менен садик болсо. Спорт комплекс салбайт. Садик болобу? Жана футболдук колледж. Спорт жагына карабайт. Ушундай больница карайт. ФАП менен ФАП. Мечит десеңиздер, мечит даяр мечит бар азыр. Бөлүнгөн уже келген. Жетим жесирлергечи үйчү. Анан жетим жесирлерге үй салсак болот. Бизде 14 однокомнатный немебиз бар, проектибиз бар. Акчасы даяр. Ошону мисалы үчүн азыр 1 гектар берип коюңузчу. Ашат 1 гектардан ашат. 40 сотоктой ашат. Ошо 40 сотоктой эгер ошо жетимдерге бөлүп берсеңиздер, биздин фонд көрүпчү. Биз ошол жерге салып, аерге биз өзүнчө швейный цехтер салабыз. 14 аял бала чакасы менен жашайт да. Швейный цех же болбосо эгер эгин-тегин уй суй кармай турган жер болсо ошондой бир немелер салабыз. Ар бир үй бүлөгө бир саан сыйлардан 30 литр бере турганчы. Ошондой идеялар бар биздин. Мындайда бул проект даяр. Двухэтажный. 14 семьяга рабочий проект да даяр, акчасы да даяр. Эгер сиздер ушул документтин батыраак неме кылсаңыздар, биз арабтарга айтабыз, буларга мына 40 соток жерди берди. Биздин фонд өткөрүп. Мына 1 гектар жерге мечитти берели, мечит даяр турат азыр. ФАПты көтөрөбүз аны. Кабыл кылып берсеңиздер десек уже алар. Биздики документальный боюнча байке мечиттики ФАПтык азыр даяр да. Анан жана жетим жесирлерге үйүнүкү дагы даяр. Аны биз томдун негизинде киргизип коебуз. Ошолорду эле берип туруп, топосъемканы баарын берели. Мынакей мынауундан тетиги өрүктөн арбостой тетиги жарымсын бүдөгүстө пол бактарга чейин бактар. Бактардан өйдө эмне? Бактардан өйдө да. Үйлөр. Үйлөрбү же жайып Үйлөр. Негиз байке сиз жана айтып атасызбы, үйлөрдө карматып турат. Ошо удобныйбы? Удобный. Ошол жакта сактоо. Сөз швейный цехте көп эле аялдар иштей албайт экен, иштесе сатыш керек. Ошол үчүн ар бириге бир 150 миң сомдук 30 литр сүт бере турган паровоз уйлар барбы? Ошону алып берип койсок, билем 30 литр сүт бир семьяга анча эле немен. Чын боло жанагы медресенин элин дагы бакканга жакшы болот. Бул жакшы болсо эле. Ошол жанагы мен өзүм мектептин директору болом. Менде 1000 окуучу бар да. Ошол биздин айылдын жана жетим жесирлери кабыл алынабы шака? Кандай жеп бул 7 тумандан келеби? Жок, 7 тумандан келбейт, бул немеден келет. Жергиликтүү Бишектен жатат. Ар бир областка салабыз биз. Ар бир областка. Анан берден эми 14 неме болот калган бир 4 семьяны көптөн киргизсек болот, ону да башка жактан киргизебиз. Хорошо. Бизден 2000ден ашык үй бүлөлөр бар, жетим бүт муктаждар. Бизден ушу больницанын башкы врачы болуп иштейм. Машалла. Бизге бул эмени садиктеги мурда бала бакчаны 65-жылы айлыктын балансына коюп, анан бизге больницага берген экен. Ал жерде эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 2 врач, жетекчиси мен болчу, жогорку бөлүмдөгү 12 медсестра, дагы санитарлар, башка да подсобный эмелерибиз бар да. Анан мен мынакей 2-жылы жаштар келбейт экен. Макул болуп жетекчи болуп иштеп атам. Мага чейин ремонт болгон эмес. Кап ремонт ошо бир 15 жыл, 20 жыл такыр болгон эмес. Азыр бассак, мындай полдорубуз кычылдап турат. Анан эми өзүңөр билесиңер да, азыр могу COVID-19 карата азыр ооругандар көп. Азыр мурда 5 койкалуу күндүзгү стационарыбыз бар эле. Азыр дагы айыл өкмөтүнүн жардамы менен дагы 5 койка кошуп, азыр 10 койкада иштеп атабыз. Биздин айылыбызда эч кандай кошулган жок. Бирок ошол эле сменде, ошол эле нагрузка менен иштеп атабыз. Анан кийин азыр өзүнүн ушул шартта бизге бир эме баштаганбыз, былтыр баштаганда гаражыбыз жылып калгандан кийин
азыр ушул гараж кышында машинебиз сыртта турду. Эч кандай эчтекеси жок. Ал машинени жылытып туруп, эмеге тез жардам чыкканга чейин, чакыргандарга ага чейин убактыбыз кетет. Албайлы. Анан эски Азыр неме болсо Алтынбай эке бир барып көрүп, көрүп койсок, falan айыл өкмөтү бар жана эмелерди дагы кийинен сүйлөшүп албайбыз. Eski maşinemiz. Keneki maşine. Mınaki belde turат uşunu ulan bir jerin jamasak mına azır срочно дөңгөлөк керек бизге. Biz жанагы больницаңыздарда азыр биздин көрүнүш шарт эмес. Биздин оператор келет өзү. Бакыт ээрчитип келет. Бирisi эле сүрөткө тартат, видеого тартат. Араптарга көрсөтүп, биз көргөн менен тарта албайбыз. Алар дрондор менен келип тартып кетет. Айылдарды, немелерди уштап, ушунча эл жашайт. 5-7 дубандан кошулду деп койсом, уланма асмандан чыгып тартып коет. Дачада. Азыр главный биз мечит менен жетимдерди баштай берели. Бисмилла депчи документтерди келтирип турсаңыздар. Жерди караңыздар. Анан фапты көтөрө берели биз. Спонсоргачы. Анан немени скорый помощьту биз азыр бир чоң бир организация менен сүйлөшүп атабыз Куейтте. Жаңы анан бууну көтөрүп атабыз. Буу дагы эле бир 2010-2012 жылы скорый помощьтар жакшы эле алат. Эми кимиси кабыл кылса ошону алдырайык деп атабыз да. Шаарга десек батыраак кабыл болуш керек да. Бишкек столица деп көтөрөбүз да биз. Жардам берип койсоңор да жакшы болот. Кайсы ремонт кылмак? Немеге? Фап салгандан кийин аны эмеге ремонт кылыш керек? Обязательно ремонт керек бул. Фап дегенде ал жерде фельдшер отурат. Ал орто билимдеги. Бул больница. Биздин больницада Хорошо, муну тарсын булар. Тарткандан кийин аны көтөрөбүз. Отурабыз. Бизде ошо жатат. Биз ошол жердеги эмелерди жанагы чоң больницаларда кандай дарыласа, биз ошондой дарылайбыз. Бизде лаборатория эгер мындайда, могу ФАП азыр 312 квадрат метр ФАП өзү кичине болуш керек экен да. Өткөндө бир врач айтты, биз бир жерге салып атабыз азыр. Мунун үчүн муну ФАП дебей, названиясын өзгөртсөңөр жакшы болот. Здание ошого архитектурага жооп берет деген да. Сиздер муну ФАП десеңиздер бир же эки медсестра отурат го. Ошонун названиясын башка кылып коюшуңуздар керек сиздерчи. Ошондо өкмөттөн бюджет бөлүнөт экен, медсестралар бөлүнөт экен буга дагычы. Ошондой караңыздар. Больница ГСУ куруп бергиле, пожалуйста. А вот ошол система жакшы болот. Ушундай кылыш керек. Хорошо. Анан эгер сиздер, например, дагы бир варианты бар. 312 квадрат метр акча бөлүнө турган болсочу. Сиздер муну айылдан рабочий жака, фундаментке, дуал аяк бияктарга жардам берсе балдарчы. Бул 500 квадрат метр салып салат эсептеп турупчу. Рабочий класс эгерде сол чоңураак болсун дейбиз да. беречекчи. Хорошо, жакшы. Ошону кабыл кылгандан кийин муну советтешебиз эже. 312 деле ФАПка неме эмес экен өзү. Чоң больница деп аталат экен да муну эмес. Больница куруп берсеңер аягында жакшы болот. Ошондо жакшы болот. Кабинеттери болот, элге дагы дарылаганга лаборатория болот. УЗИ кабинет болот, ошондо бүт оорулардын баарын карайбыз. ФАП курулганда зданиясы кандай курулса дагы ФАПта ал жерде бир эле фельдшер. Ошондой экен, ошон үчүн муну чоңойтукла да бизге совет берип атат. Анда больница деп. Больница эле деп эле жазыш керек мунун немесин статусун. Өзү да бир таза болуп атат да. Немеге да жакын. Больница деп эле. Мейли анда ким байланышат мына Алмаз менен таанышып, юрист менен бирөөңүзгө байланышыңыздар, жер адиси менен мына страйт бакыт менен байланышыңыздар. Номерлерин алып мынакей. Ишти жылдыгыңыздар эки маселе азыр муну больница деп айткан болсо ошо туура болот. Ошо туура эже. Двухэтажный, аябай